Assalamu alaikum Kırgızstandықтар. Россияда, бүтін дүниеде эмгек кылып жүргөндөр, Алла Таала бардыгыңарга тынчтык берсин, үйлөрүңөргө бактылык, жакшылык, ар бир күнүбүздү Алла Таала жакшылык менен өткөрө турган кылсын. Бүгүнкү видеода 8 апрель 2024-жылына бүгүнкү күндө новосттар жакшы. Кыргызстандан да мен аябай сүйүндүм. Мына неден Казакстанда көрүп уже канча күндөн бери суу ташкын болуп, суулар, карлар элип, суу ташып көп казак эли неде калып кетти. Мындай айтканда үйсүз калып кыйланып атат. Аябай ушуга биздин Кыргызстан өкмөтү жардам, гуманитарный помощь жөнөтүп атат. Чем мурда болгон нелерге караганда Кыргызстан уже высокий нелер жардам баштады. Карагы фуралар кетти. Точно штукну билбейм, бирок көп да. Көрүнүп турат. Бул не деген биздин өнүгүүбүз да, Кыргызстанда өнүгүүсү бул означает көрүнүш. Рахмат айтам, ыраазылык билдирем ушул жардам жөнөткөн өкмөткө, элине, Кыргызстан элине. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмения да, Азербайжан, ушул көп эл биз дружно болушубуз керек да. Биздин кооптугубузду бирликте кармай турган өлкөбүз да биз. Кудай буйрса бул күндөр болот. Биздин Кыргызстан өтө активный иштеп атат көп нерсенин үстүндө. Көбүрөөк дуа кылайлык, Кыргызстан өнүгөсүн. Кудай буйрса иммигранттыктан кутулабыз. Биздин келечегибиз бар Кыргызстанда. Кудайга шүгүр. Азыр достойный ишенип турган власть бар да. Президентибиз Садыр Жапарович, Камчыбек Кыдыршаевич. Сүйүнүп атам мен, алхамдулилла. Алла Таала bundan da күчтүү кылсын олорду, тапкан ишине, акчасына. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Бардыңар Аллага аманатсыңар. Комментарийде пикириңерди жазып калтыргыла. Обязательно ответ кылам.